Жер üstünde, жер üstünde qayсы бетим менен басып жүрөм. Жок дегенде бир тоголок жаяп бере алмадым. Жер үстүндө кайсы бети менен басып жүрөм. Апама жок дегенде бир ууш чай да алып бере алган жокмун. Бул сөздөрдү Эрнес Абдыжапаровдун 2004-жылы тартылган легендарлуу Айыл өкмөт тасмасындагы Аракеш Токонун Арман муңу катары угабыз. Бул үзүндүнү тандап алганыбыз бекеринен эмес. Анткени ал ошол кездеги кыргыз коомун бүт азап тозогун, союздун урашы, оор 90-жылдар жана кайсы багытка кетишти билбеген элдин тагдырын өзүнө камтыйт. Мен чындап эле эмне жасап үлгүрдүм деген суроо 0-жылдары башаламан турмушта жашаган көпчүлүк адамдар үчүн гана эмес, бүгүн да өз актуалдуулугун жогот элек. Биз да бул суроону кайра-кайра өзүбүзгө берип турабыз. Кызыгы, ал жылдардагы тасмаларда акылдуу сөздөрдү дал ушундай аракештердин оозунан угуу сейрек эмес болчу. Мисалы, 2008-жылы тартылган белгисиз маршрут тасмасында да ошондой көрүнүш бар. Бул эки тасманын ортосундагы окшоштуктарды байкабай коюу мүмкүн эмес. Бирок Темир Бирназаровдун тасмасынын соңунда баары бир үмүт калат. Жаш бала үмүт автобус бара жаткан келечек айылына карай жолду жарык кылып берет. Ал эми Айыл өкмөт тасмасынан кийин көрүүчүдө бүдөмүк суроолор, чечилбеген сыр калат. Ооба, финалда биз автобус эмес, Кыргызстандын желе килинген трактор талааны айдап жатканын көрөбүз. Бул өз кезегинде айылдын элине токчулук келерине болгон үмүттү тартуулайт. Бирок баары чын эле ушунчалык аныкпы? Же бул тасманын ичинде дагы башка экинчи бир мааниси барбы? Сиздер менен Evidence Central Asia редакциясы. Келиңиздер, бирге талдап көрөлү. Алгач, тасманын ар бир мүнөтү кыргыз көрүүчү үчүн тааныш турмуш көрүнүштөрү, өзгөчө каармандар жана майда бирок маанилүү шилтемелер менен байытылганын белгилеп кетүү зарыл. Биз канчалык аракет кылганыбыз менен тасманын маани маңызын жана атмосферасын толук жеткире албайбыз. Ошондуктан тасманын өзүн көрүп чыгууну сунуштайбыз. Мисалы, ал этно-медиа платформасында жеткиликтүү. Бирок ошентсе да кыскача сценарийдин жүрүшүнө көз жүгүртөлү. Тасманын башында биз бир кыргыз айылынын тургундары менен таанышабыз. Экинчи пландагы каармандар абдан көп. Мисалы, унаалар таптакыр каттабаган жолду жөнгө салып жаткан жол тескөөчү. Эмне үчүн жана ким үчүн иштеп жатканы белгисиз. Айыл өкмөтүнө жөлөк пул сурап, баш ийкеп жүргөн пенсионерлер. Ошол мезгилде көп кездешкен Жакабанын күбөсү. Элди өз динине тартуу максатында айылга келген. Айыл бийлигине ачык каршы чыгып, чакырыктары үчүн вактылуу камалып кеткен коммунист. Жана негизги вактысын арак табууга жана ичүүгө жумшаган аракештер. Тасмада ал кездеги кыйроо, жумушсуздук жана бардыгынын маңызсыздыгы абдан реалдуу сүрөттөлөт. Айыл молдосу таңкы азанды унутуп калат. Кайнене келинин баш ийдирүү үчүн милиция кызматкеринен курал менен коркутууну суранат. Бул көрүнүштөрдүн баары айыл турмушундагы акылга сыйбас, бирок чындыкка жакын абалды чагылдырат. Айылда кандайдыр бир маанилүү иш менен алек болгон жалгыз 3 адам бардай. Тынбай жардам сураган элди кабыл алып жаткан жергиликтүү дарыгер, дүкөн ээси жана талааны айдоо үчүн күйүүчү май издеп айылдын ачарчылыктан аман калышын көздөгөн тракторист. Эгерде негизги каармандар тууралуу сөз кыла турган болсок, анда алардын экөөсү айыл башчысы Кабылбек жана райондук милиция кызматкери Саламат. Окуялар негизинен ушул экөөнүн тегерегинде жүрөт. Айыл башчысы трактористке май табууга жардам берүүнү көздөп, жергиликтүү бай Карыбайга кайрылат жана аны менен зыянгеч келишим түзөт. Келишимге ылайык, эгерде эл карызын кайтара албаса, анда Карыбай жайыттардын бардыгын 49 жылга менчиктеп алат. Саламат болсо, сырткы көрүнүштө кой уурдалган ишти иликтеп жатат. Бирок анын жүрүш турушу көбүнчө аялдар менен болгон жеңил желпи мамилелерге байланыштуу. Айрым эпизоддордо бул мамилелер ачык эле ыдык көрсөтүү же зордуктуу катары кабыл алынышы мүмкүн. Тасманын соңунда Саламат кокустуктун аркасынан ууруну табат. Бирок ал мыйзамдуу жаза эмес. Өз алдынча сот жүргүзүп, натыйжада ууру өз жанын кыят. Бул окуядан кийин Саламат кызматынан четтетилет. Ал эми айыл башчысы Карыбай менен келишимге ылайык айыл тургундарынан кол топтоп чыгат. Карызга алынган күйүүчү май менен толтурулган трактор талаага чыгып, айыл элине күзүндө бир нерсе эгип жыйнап, оор абалдан чыгып кетүүгө үмүт калтырат. Комедиялык мүнөздөгү эпизоддор, кызыктуу жана ачык образдагы каармандар, атайылап жай жүргөн баян көрүүчүнү жеңил сезимге салышы мүмкүн. Бирок мунун баарынын үстүнөн селкинчектей илинип турган күлкүлүү, бирок маанисиздик атмосферасы бар. Режиссердун айтымында, бул тасманын жанрын тактап айтсак, бул трагикомедия.
Бир караганда жеңил жана көрүүчүгө жеткиликтүү. Комедиялык чөйрөгө орнотулган сюжет аркылуу тасма чындыгында адам баласына тиешелүү моралдык терс көрүнүштөрдү терең талдап чыгат. Албетте, бул көйгөйлөр бир эле кыргыз коомунда эмес, ошол жылдары дүйнөнүн көп бурчунда кездешкен системалык кемчиликтер. Келгиле, эми Айыл өкмөтү тасмасындагы каармандарга тереңирээк карап, алардын ой жүгүртүү калыптары, адаттары жана ошол доордогу системалык көйгөйлөрдүн чагылуусун талдап көрөлү. Кинолентанын каармандарынын басымдуу бөлүгү бүгүнкү күн менен жашашат. 90-жылдарда аман калган адамдарга бооруң ооруйт. Бирок көпчүлүк үчүн 2000-жылдарда оңой болгон жок. Системалуу реформалардын жоктугунан жакырчылыктан чаалбаган адамдарда тетири ой жүгүртүү адаттары калыптанган. Мисалы, биз көрөбүз. Зарылбек досторунун аракечтердин басымы менен казанын сатып, аны арак алууга коротот. Ай, чынында менин казан. Коркпой тарта берсең. Тарты берчай. Ал эми казан аркылуу келечекте үй бүлөсүн багууга мүмкүнчүлүк бар эле. Айыл башчысынын аялы болсо уулунун имиджмейкер болуу кыялына каршы чыгып, молдо болушун талап кылат. Жок дегенде жаназага барып, устукан алып келсин деген ой менен. Ошол кездеги коом келечектеги кесиптерге эмес, азыркы пайдага муктаж болгон. Ушундай ой жүгүртүү кыска мөөнөттүү пайдалуулукка гана умтулуу. Ошол мезгилде юрист жана экономист деген кесиптердин эл арасында модага айланып кетишинин себеби болсо керек. Ой, молдого эле беребиз. Анда-санда өлүм житимден жок дегенде устукан артып турат. Болбойм эми болду. Анан ким болосуң? Имиджмейкер. Ким? Бүгүнкү күн менен жашоо түшүнүгү айыл элинин карызга батышына да себеп болот. Алар насыяны кийин төлөп коебуз деп ишенип алышат. Макул болсаң, колуңду кой да тарайлы. Боул жерге кой. Эгерде кутула албай калсакчы. Онда ылдыйкы жайыт 49 жылга меники болот. Ал эми Ташмат болсо уурлукту жашырып жасабай, үй бүлөсүн да кошо аралаштырып, уурдалган койду алар менен бирге союп жатканына күбө болобуз. Бакыт, сен бияка тур. Ай, Экинчи көзгө чабылган жагдай. Айыл тургундарынын бири-бирин салыштыруунун терс көрүнүшү. Бул адат балким системалык көйгөйлөрдөн жана күнүмдүк кыйынчылыктардан улам пайда болгон. Салыштыруу ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө жардам бере алат. Бирок бул жерде ал башканы жамандап, же өзүн мактоого гана колдонулат. Биздин молдоке дагы уктап калыптыр. Ай, сен аны кой, өзүңдүн балдарыңды ойлочу. Салыштыруунун дагы бир терс жактары жоопкерчиликтен качуу адаты менен байланыштуу. Бул адат тасмадагы дээрлик ар бир каарманда байкалат, айрыкча айыл башчысында. Бул кандай я? Айылда тартип деген болобу? Качанкыга чейин эле малыбызды уурдатып жүрө беребиз я? Сен айыл өкмөтүсүңбү жокпу? Бу элдин камын көрсөңөр болбойбу я? Эмне кылдайсыңар? Мен угдадым коюңду. Пенсияны качан бересиңер? Ай апа, пенсия жок, акча жок. Качан болор да белгисиз. Анын үстүнө бул маселени мен чечпейт эмесминби? Мага кайрылбагыла. Поштого келсе акча берет. Поштодон сурагыла. Туугандар, пенсияга, пособияга келгендер бул жерге турбай эле койгула. эмне үчүн? Поштодон аласыңар да. Элдин үрөөнү бар баарыныкы. Тракторду оңдоп даярдап койгом. Бирок солярка жок. Анан мен эмне кылышым керек? Роза, кел кол коечу. Өзгө эле кое бербейсиң. Бербейсиң бени. Мага не бербейсиң, унчукпай койсуң. Жалтырап оозуң ачпай өзүң келип койбойсуң бана. Сен деле мени чакырбайсың эл катары. Ооба. Мисалы, Зарылбек казанын сатаарда чек санаган аял бир нече жолу бул сенин казаныңбы деп сурап, жоопкерчиликти өзүнөн алгысы келет. Чын эле сенин казаныңбы? Ой, чынында менин казан. Менин казан. Ой, өлүп кетейин. Кеттик, ай, Эй, жүргүлө. токо. Милиция кызматкери кой уурдоо окуясын иликтеп жатып, үй бүлөнүн өзүн күнөөлөөгө аракет кылат. Ошондой эле Айдардын жубайы да жолдошун күнөөлөп жетишет. Козуну уурдап кетишпедиби? Эмне болуп? Билбейм, итти өзүң бошотподуң беле. Көпчүлүк учурда жоопкерчиликтен качуу же жалкоолуктун белгиси болуп саналат. Бул кемчиликтерге кошумча катары куру намыс да бар. Бул сапат көпчүлүк каармандарда кездешет. Айыл башчысы өзүнүн маанилүүлүгүн дайыма эскертип турат. Мен сага түшүнүксүз бирдеме экенминби? Мен жамандыр жакшылар айыл өкмөтү деп коет. Мамлекеттик даражадагы кызмат. Байдын алдында бетин сактап, жалгыз калганда тамакка оозанат. Ой. Момундан алсаң бул?
Жок, рахмат. Жедим. Саламат каармандык сезимин жоготуп, Ташматты мушташка чакырат. Алам. Сен утулуп калсаң, жалаптыгыңды мойнуңа аласыңбы? Же келинге каршы каттуу жооп кайтарат. Колуңардан эмне келет экен, ия? Билесиңерби, экөөңөр тең барчу жериңерге барып алгыла. Уктуңарбы? Көрсөтөм аз мен буга. Кимди ким төө басты кылар экен. Аны мындай кылууга алмаш түрткү берет. Келинине сөз өтпөгөн үчүн нааразы болуп, аны каралап, Саламатка каршы коёт. Ал эмне сизди сабап атабы? Сабағаннан да жаман кылып атыр. Айткан сөзүмдү укпайт. Мени менен айтышат. Мен кайненеси болгондон кийин бул үйдө бийлик жүргүзүп турушум керекпи? Эми ошондо мен эмне кылышым керек? Сен тетиги тапанчагы менен коркутуп койчу. Куру намыстан улам өзүн билемдик жаралат. Кабылбек өз каалоосу менен эреже киргизип, элге тапшырмаларды берип турат. Бизге бул өмүрдү ким берсе, ал өмүрдү ошол өзү алат. Сен койчу аныңды. Сен эми ошо законуңду бүгүн баштагың келип атабы? Айтчы шуну. Бүгүн баштагың келип атабы? Сөзсүз эле Ташматтан башташ керекпи? Барасың. Барбайм. Барасың. Барганда да кандай барасың? Барасың. Момун окуп алгының. Элдин баары Йогова өтүп кетет. Өзүмүн дейм бүт баары. Саламат. Бер кел. Бираз келдиң. Мына бул экстремистти улук саатсыз митинг уюштургандыгы үчүн 2 суткага барып камап сал. Мен жооп берем. Алып бар. Аксакал өзүңүз баш болуп мечитке 5 маал намазга жыгылып туруңуз. Кудайдын жолуна. Туура айтат. Алсаңар келип кол койгула, башкаларга дагы мүмкүнчүлүк бергиле да, шариатты башка жерден айталы. О, мен Саламат дал ушундай өзүн билемдик менен шектүү адамды сабап, аны байлап, Ташматты өз жанын кыюуга жеткирген. Келинге зомбулук кылган. Байке, өлтүрбөгүлө, Байке, өлтүрбөгүлө. Мындай өзүн билемдиктен корккон айыл тургундары аларга жагынууга аракет кылышат. Мисал катары, айыл башчысынын эл менен жолугушуусун, айыл өкмөтүндөгү көрүнүштөрдү, ошондой эле милиция кызматкерине болгон мамилени келтирүүгө болот. Ассалому Саламатсыз Рахат эже. Кандайсыз байке? Келиңиз байке. Өтүңүз. Эшикти ачканда. Кандай? Ассалому алейкумлер. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Саламатсыздар. Жакшылар. Ассалому алейкум. Салам. Ассалому алейкум. Айрым кинокритиктердин пикиринде, фильмдеги кээ бир каармандар белгилүү тарыхый инсандардын прообраздары катары алынган. Маселен, айыл башчысынын образы трагикомедиянын күлкүлүү тарабын чагылдырган Чарли Чаплин менен, ошол эле учурда анын кайгылуу тарабын чагылдырган башка бир белгилүү адамдын образынан түзүлгөн. Коммунист Балтабайдын жана Саламаттын да өздөрүнүн реалдуу прототиптери бар дешет. Сиз кандай деп ойлойсуз? Өз божомолуңарды комментарийге калтырыңыз. Окуп, талкуулап чыгууга кубанычта болобуз. Бирок биз темадан бир аз алыстап кеттик. Тасма бактылуу аяктадыбы? Жогорудагы кемчиликтерге карабастан, Тасманын стили жана каармандардын күлкүлүү образдары окуянын оордугун жеңилдетет. Эгер көрүүчү фильмди үстүртөн гана кабыл алса, анда бул элементтерди байкабай калышы мүмкүн, же жөн гана күлкү жараткан көркөм ыкма катары түшүнүп коюусу ыктымал. Жалпысынан алганда, көрүүчүдө бул тасманын финалы бир тоо эле оң жакка бурулгандай таасир калтырышы мүмкүн. Кыргыз желеги тагылган трактор айылдын жыргалчылыгы үчүн иштей баштайт. Жаңы мыйзам сакчысы келет. Эми эч ким кой уурдай албайт. Ал эми аракечтер болсо, арактарын таштап коюп, трактордун тала айдаганын көрүүгө чуркашып, бул көрүнүшкө суктана карашат. Бирок балким эң негизги өзгөрүү бул айыл башчысы Кабылбектин трансформациясы. Тасманын башында ал өз жоопкерчилигин башкаларга түртө салуу менен алек болуп жүрөт. Анын кабылдамасында отурган эл жардам күтүп убактысын текке коротот. Ал эми ага каршы коюлган дарыгердин үйүндө тыным жок, бейтаптар үзүлбөй келет. Кийинчерээк Кабылбек күйүүчү май табуу канчалык маанилүү экенин түшүнүп, бай карабай менен келишимге кол коюп, анын үйүнөн чыккандан кийин көчөдө угулган Саратан аттуу ыр айыл башчысынын өзгөрүп бара жаткандыгынын символуна айланат. Эми ал айыл үчүн чындап иш кыла баштайт деген үмүт жаралат.
Ал эми финалда болсо мааниси жок иш аркалаган жол тескөөчү адамдын кереги калбайт. Эми багытты трактор көрсөтүп турат. Жол аттуу ыр жаңырып, айыл турмушундагы акыркы трансформацияны шарттайт. Бир жол бар айыл четинде, көргөндөрдүн эсинде, кербендер өтчү төменен, эмнегедир кечинде. Тасма чындыгында бактылуу аяктаган жок. Албетте, режиссер Эрнест Абдыжапаров тасманын аягын кандайча түшүндүрүүнү көздөгөнүн так билбейбиз. Бирок биздин оюбузча позитивдүү көрүнгөн финал бул үстүрттөн караганда гана ошондой көрүнүшү мүмкүн. Чынында кинонун сценарийинде режиссер терең мазмун жана кош маанилүүлүк катмарын камтыган. Аны түшүнүү үчүн окуялардын кесепетин терең анализдөө зарыл. Хэппи-энд болушу күмөн. Анткени жакын арада айыл тургундары оор кесепеттерге туш болору толук ыктымал. Ал эми алардын жарык келечекке болгон үмүтү катаал чындыкка тушугуп талкаланышы мүмкүн. Биринчиден, айыл эли эсепчил байга болгон карызын кайтарып бере алар албасы белгисиз. Маселен, баягы кыз менен чоң энеси эмне болот? Бай өзү кызыккан 49 жылдык жайытка жетүү үчүн элди тузакка түшүрүп коебу? Албетте, ал жетишерлик айлакер жана таасирдүү адам болуп көрүнөт. Жерсиз калгандан кийин эл жакырчылыктан, бүгүнкү күн менен жашоо көнүмүшүнөн кантип кутулат? Тасмада Карыбайдын бул келишимди атайын ойлонулган диверсия катары уюштурганы тууралуу ишенимдүү белги жана негиздер жетиштүү. Ал айыл арасында зор таасирге ээ. Келишимдин майда чүйдөсүн жакшы билет жана буга чейин эле көмүскө башкаруучу катары өзүн көрсөтүп койгон. Мисалы, ошол көрүнүштө айыл башчысына тасма кесүүгө уруксат берип жатат. Sen айыл өкмөтсүңбү? Өзүң кес. Болуптур. Экинчиден, мурдагы райондук милиция кызматкери кызматтан алынганынан башка эч кандай жаза тартканын көргөн жокпуз. Бул да кооптондурат. Коомчулук алдында адамды уруп согуп, мамыга байлап, анын ар намысын тебелеп, акыры аны өз жанын кыюуга түрткөн. Кыз зордуктап, башкасына ыдык көрсөткөн адам жазаланбагандыктан адилеттүүлүк калыбына келген жок. Демек, мындай окуялар кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындан тышкары, айылдагы системалуу көйгөйлөр, мисалы, үй бүлөлүк ишенимдин бузулушу, көптөгөн көзгө чөп салуулар да чечилген жок жана балким улана берет. Трактор көрсөтүүсүн көргөндөн кийин аракты таштагандай көрүнгөн аракечтер балким кайра барып стакандарын көтөрүшкөндүр. Жалгыз гана чын дилден жардам берүүгө аракет кылган каарман дарыгер. Дары-дармек жетишсиз шартта дагы деле арчадан чыккан түтүн менен бейтаптарды дарылоого мажбур. Финалдык кадрларда жол аттуу ыр жаңырып турган маалда келечектин белгиси болгон кичине кыз өзүнүн маанисин жоготкон. Эч кандай багыт көрсөтө албаган жол тескөөчүнүн жанына келип отурат. Бул учур азыркы коомубуздагы багытсыздыкты, маанисиздикти чагылдырат. Албетте, болуп жаткан окуяларга көз жумуп коюу баарына жеңил карап, хэппи-энд деп ишенип алуу оңой. Бирок ушундай кайгылуу кесепеттерге жол бербеш үчүн коом ар дайым сындуу ой жүгүртүүгө үйрөнүп, ар бир көрүнүштү терең талдап, кыргыз реалдуулугунун көрүнбөгөн катмарларын көрө билүүгө тийиш. Сиздер менен Evidence редакциясы болду. Комментарийге жазыңыздар. Сиздердин оюңузча, автор бул мыкты кинотасма аркылуу кандай ойду билдиргиси келген? Жакын жерде эч ким көрүнбөй, чачаныма издеп жанадан. Sen benim de tozmasın ya. Bütün canadan. Kırdı bütün degensin, uvadanı katı bergensin, çıramıma getip baradan.